Кыргызстанда жаштар арасында кылмыштуулук күчөп баратат. Статистикага таянсак 2024-жылы өлкөдө балдар тарабынан жасалган 1552 кылмыш катталган. Тийиштүү адистердин айтымында анда денеге залал келтирүү, уурдоо, тоноо, каракчылык кылмыштары көп аныкталган. Мектептерде рекетчилик да бар. Ал эми Жалал Абад облусунда өткөн жылы балдар тарабынан 155 кылмыш катталды. Бул багытта 45 кылмышта саны өсүп кеткен. Айрыкча өскөн райондорду айткан болсок, бул Жалал Абад шаары, Ноокен району, Аксы району и Токтогул райондордо кылмыштардын көп өсүп кетиши байкалууда. Багыттарды алып караганда көбүнчөсү жаш балдар тарабынан жасалган кылмыштар бул уурулук, бейбаштык жана тоноочулук фактылары көп кездешет. Камералардын жардамы менен аныкталса, өз убагында тийиштүү райондук иштер бөлүмүнө кабар берилди. Мына ушундай кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыздоо, укук бузуулардын алдын алуу максатында Жалал Абад облусунда кырдаалдык борбор ачылган. Анын негизинде бардык аймактарда видео көзөмөл орнотулган. Жүзүн таануучу камералардын жардамы менен жалпы республиканын аймагында ошондой эле эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлерди табууга мүмкүнчүлүктөр болду. Тагыраак айтканда, ушул 30дан ашуун издөөдө жүргөн кылмышкерлер кармалды. Ошондой эле мал уурулукту алдын алууда, ошондой эле ушул тез кылмыштын бетин ачуу боюнча биздин кызматкерлер видео көзөмөлдүн жардамы менен кылмыштын бетин ачууга да көмөктөшүп атышат. Камерага түшкөн маалыматтар монитордон онлайн көрсөтүлүп турат. Анда 24 саат бою район шаарлардын коомдук жайларындагы абал байкоого салынат. Эгер шектүүлөр болсо, видео камераны чоңойтуп, адамдын жүзүн таанууга болот. Биздин видео байкоолор эл көп чогулган жерлерге коюлган. Анан кайсыл жерге элдер көп топтолуп атса да биз видео байкоо аркылуу зум менен чоңойтуп моменттерин абалды байкап кое алабыз да. Например, өзүңүз сурап жаткандай мектеп боюнча айтсам, мынакей бизге даже мектепти деле мындай көзөмөлгө ала алабыз да. Балдар эмне болуп атканын, кандай ситуация болуп атканын биз толук кандуу онлайн режимде көрө алабыз. Ал эми коомчулук балдар арасында кылмыштуулуктун көбөйүшүнө, үйдөгү тарбиянын жетишсиздиги себеп болуп жатканын айтышат. Биринчи очередде ата-энелер неме кылыш керек, тарбиялаш керек да. Экинчисинде ушу мектепте эжекелер, мугалимдер тарбиялаш керек. Ошону угуш керек балдар. Азыр балдардын баары өз башымчалык болуп, тарбиясы жок болуп барайт. Ошого ата-энени угуш керек да балдар. Талдоочулар өспүрүм куракта жасалган бейбаштыгы үчүн татыктуу жаза албай калгандар чоңойгондо андан да оор кылмыштарга коркпой эле барарын белгилешет. Мындан улам бул абалга кайдыгер карабай коомчулук жапа тырмак киришүү керек дешет. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.